милиция кызматкерлери кандай оюңуз бар? Ел разы болуп. Эл ыраазы болуп атат, дагы? Жакшы ам. Сиз ушул жердин тургуну болосузбу? Ооба. Мындан ham жакшы иштер болот. Оңдолгон ушунчалык болот. Сонунбу? Ушул жердин тургуну болосузбу? Канча убакыттан бери ушунда жашайсыз бул жерде? Амансыздар бардактуу замандаштар, кыргызстандыктар, мусулман миртугандар. Керемет жаңылыктар болууда. Ош шаарыбыздачы. Дал ушул азыркы мен турган аймак бул Ордолу Ош шаарыбыздын дагы ортосундагы жайгашкан көчөлөрдүн бири. Курманжан Аткай энебиздин атын алып турган көчөдө турам. Бүгүн 25 июнь. Күнгө шаршембе. Дал ушул бүгүнкү күндөн тартып эле дал ушул көчөгө асфальт төшөө иштери башталыптыр. Биринчи катмары төшөлүптүр. Анан экинчи катмары төшөлөт. Албетте бул Курманжан Аткай энебиздин атындагы көчө, Алишер Навай атындагы көчө менен кесилишет могул жерден. Бул жакта Ош мамлекеттик университетинин жатаканасы бар. Тагыраагы ориентирин так айтайын. Ош алай мейманканасын билесиздер. Шоу деп азыр өзгөртүп калган. Грант. Ал эми бул жак дагы да болсо ары көздөй уланат. Ал эми бул көчөнүн эле параллель көчөсү. Ленин атындагы көчө. Алишер Навай атындагы көчө бул жакка карап өтүп кетет. Албетте Бекмамат Осмонов көчөсүнө барып кошулат. Ар жагы Кооператив көчөсү менен бириксе. Ал эми азыркы учурда асфальт төшөлүп жаткан ушул Курманжан Аткай энебиздин атын алып турган көчөнү сиздерге кененирээк көргөзүп чагылдырып берейин. Снустон кийинки абал учур кандай болду сиздерге кененирээк айтып берейин. Бул жак болсо күз кеткенде Достук көпүрөсүнө барып такалат. Жанагы стакадал көпүрө деп айтылып калбады эле бир жылдарычы. Түшүнүү боюнча көрүп турасыздар ушул. Ал эми биз болсо дал ушул көчө менен кирип эле сөз түрдө бул жакта тосмо коюлуп, унаалар өтүп кетпеси үчүн тосуп, жолду асфальттап жаткандыгын көрө алабыз. Биринчи катмары төшөлүптүр. Азыр кичине катып калыптыр, ошого мен атайын бутума жайкы бут кийимди кийип алып, тартып чыгарылыш кылып жөнөдүм. Видеороликтин жүрүшүндө сиздерге дал ушул көчөнү айгин эле айтып беребиз. Алдыда бул жакта асфальт төшөө иштери кызуу жүрүп жаткан учур экен. Ош шаарыбыздын башка аймактарында дагы да болсо сыностон кийин оңдоо иштери аябагында кызуу жүрүп жатат. Алардын катарында, оңдоонун катарында ушул Курманжан Аткай энебиздин атын алып турган көчө дагы кирген экен. Демек, асфальттоо тыгыз түрдө жүрүп жатат. Кутпазмас жагыш баштады. Мен ары көздөй тротуардын ордуна өтүп алат окшойм. Шыпылдаганы сиздерге да угулуп атат, Бирок могул арыкчалар ушул бойдон эле, мурунку бойдон. Мүмкүн бул нерсени дагы тазалап оңдошор. Ал жагын билбейм. Мен видеоролик менен сиздерге кенен тааныштырып көргөзө берейин. Биздин чет жерде жүргөн мекендештерибиз Ордолу Ош шаарынан алысыраак жердеги жети зубанда жүргөн ордошторубузга бул чыгарылыш жагат деген ойдобуз. Бул жакта тротуардын орду бар экен, бирок бойдуң мурунку убакыттардагы төшөлгөн асфальттын орду боюнча экен. Ол жакта бала бакча бар экен. Кыргызстаныбыз гүлдөсүн деп турабыз. Кызлар катырат.
Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Маска шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Азыркы болуп жаткан жумуштар боюнча оюңузду айта кетсеңиз. Hamma jasi bo'lib o'tadi. Balla chiqadi, forum bo'lib qoldi. Shunchalik bo'ladi-da. Оңдолгон ушунчалык болот. Сонунбу? Ушул жердин тургуну болосузбу? Канча убакыттан бери ушунда жашайсыз бул жерде? Көп болду. Жашыңыз канчага барып калды? 64 болсо, 64 жыл ушул жерде жашасаңыз, буга чейин мондо асфальт төшөлгөнбү? Unchalik bo'lmaganda. Мынчалык болгон эмес, э? Азыр эми өзгөчө төшөлүп атат. Buni yarmisini remont qilib qo'ygan. Жаманма, э? Janob, hozir manda asfalt qiladi. Bundoqcha bo'laversa, shunchalik bo'lganda. Yaxshi. Сонун, э? Мыкты, керемет. Буга чейин мондой жолго асфальт төшөлгөн эмес дейт табабыз. 60тан ары жашап коюп турабыз. Мен ушул жерде төрөлгөндөн тартып, ончалык асфальт көргөн эмесмин. Жамааттарды эле көрүп жүргөм дейт. Азыр болсо ушундай жумуштар жүрүп атыптыр. Сон. Азыр мынау шахмат асфальтты алып келип таштап атат. А бул жакта болсо тегистеп, аралаштырып, жерге төшөп берет экен, ныктап. Асфальт катый баштап турган. Бирок күн ысып атат да. Бир жагынанчы. Урматтуу кыргызстандыктар. Асфальт монтип төшөлүп, алдыга карай жылат экен. Кадимкидей чысырып атат, э? Турга жабышып келген. Асфальт караңыздарчы. Сонун көрүнүш. Буюрсам, могу латекторда оңдолуп калса, тротуар жакшы болуп жасалып калса, окумуш болот бул көчөчү. Асфальт төшөлдү негизинен. Эми мына шоулдап унаалар. Зымырап жүрө берсе болот. Мурунку жол могунда болгон да, карасаңыздар, ал жерде. Жамак жолунда. Кудум ушул болгон. Дал ушул Курманжанатка энебиздин атын алып турган көчө. Дал ушул бетиге Достук айлампасына барып такалат. Ал жерден Бекмамат Осмонов көчөсү келип, бул жактан кошулса, ал эми Касымбек көчөсү ХБК тараптан келет. Отор мейманканасы Запад тараптан келген.
Бекмамат Осмонов көчөсү деп аталат. Анан ары Өзбекстанга чейинки аралыктагы көчө Кулегин деп айтылса керек эле. Ушул жерде дагы бир көчө бар. Атын бир аз унутуп турган учурум. Бирок негизинен бул жактагы көчөлөрдүн аткалышы дал ушундай аталат. Бул жер жанагы Шейтөбөдөн чыккан жер, билесиздер. Наркы бул көчөнүн параллель көчө Селинин атына көчөнүн тешик таш тарап менен келгенде бул жерден көчө жолдун бекилген жери ушул экен. Ушул жерге чейин бекилтир демек. Биринчи кезекте ушул жакка чейин асфальт төшөп, андан кийин болсо ары жагында дал ушул Достук айланпасына чейинки тагыраагы жаңы автобекет бар го. Ошол жерге чейин асфальт басылат экен. Ошондой маалымат алдык. Кыскасы ушундай. Жакты замандаштар. Бул жакта жол белгилерин коюп койгон, кирүүгө тыюу салынат, техникалык унаа жүрүүгө тыюу салынат жана ошондой эле жол оңдоо иштери реконструкция болуп атат. Аны менен катар сөз түрдө могул жердеги белги бул жака гана кирип кетсе болот деген. Айдоочулукту күбөлүктүү окуп алгандар болсо сөз түрдө билет. Анан сатып же болсо убагында эптеп эле өтүп алгандар болсо бул нерсеге сөз түрдө билбейт деп айтышыбыз керек. Оңдоо иштери болуп атат азыркы учурда. Ушул нерселерге баш ийип, атайын асфальт төшөлгөн жолдорго айдабаңыздар дейбиз айдоочуларга. Деги эле Ош шаарында эмес, Кыргызстандын башка аймактарында дагы азыркы учурда тыгыз түрдө снос, мына сырткары жолдорду реконструкция, оңдоо иштери аябагында жакшы жүрүп жатат. Ардактуу замандаштар, кыргызстандыктар, биз бүгүнкү чыгарылышыбызды ушул көчө менен баштап, ушул көчөдөн жыйынтыктайбыз. Дагы да болсо кийинки оңдолгон көчөлөрдү болуп жаткан жумуштар боюнча көргөзөбүз. Анакей, азыр могул жакта жолдо жүрүү май кызматкерлери атайын ушул жерде көзөмөлгө алып атыптыр. Бир жагы жакшы нерсе. Ошого унаалар суранат, же болсо башка болот, же баш ийбей салып жибериш толуктума. Тетигинде эрек барып, анан асфальтка түшүп кетет, асфальт бузулат. Биз соц тармактагы баракчалардан Бишкек шаарында болгон окуяны көрүп турабыз. Асфальт толук бүтө элек кургай элек жердин үстүнө унаалар жүрүп кетипти. Андай нерседен абайлайлы. Бирс азыр кичине сабыр кылып күтүп турсак, тыгын болор же башка нерсе болор, чыдап койсок буюрса, сонун жолдо зымырап жүрө беребиз. Жалпыңыздарга дагы бир жолу ассалам алейкум. Жакшы туруңуздар. Телевизия каналы сиздерге жакшы маалыматтарды бергенге аракет кылат. Кийинки маалыматтар менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.